Илгери күз жакындап калганда бир коңуртун жашоочулары токойго барып отун кыйып кышка даярданыптыр. Досум, кеч киргенче дагы бир жолу токойго барып отун кыйып келбейлиби? Ата-энебизге жардам берип, кандай дейсиң, я? Буюрса 1-2 саатта келип калабыз. Макул. Ай, тентек балдар, эмне далбастап чуркап келдиңер? Тынччылык элеби, я? Эмне болуп кетти дагы? Ата, биз токойдо отун кыйып жүрсөк, иши чегишти көрдүк. Ал биздин артыбыздан кууп кетти. Аз эле жерден колуна түшүп калган жокпуз. Араң качып кутулбадыкпы экөөбүз? Элге айтыш керек, токойго башка барышпасын. Ай бала, сен эмне деп эле айтып атасың? Биздин токойдо киши жегишти. Акыркы жолу 2 кыл мурун менин чоң атам тирүү кезинде көрүшүптүр го. Баары айтып атышат. Жок ата, биздин артыбыздан кууп кеткен ал киши жегич 2 узун тиши бар экен, биз көрдүк. Бир дагы токойдо жашаган жаныбарга окшобойт экен. Бизге ишениңиз ата, элдер токойго барбасын. Ай. Эл журт, майда балтар чуркап келип, токойдон киши жегишти көрдүкпүз деп айтты. Бул маалыматты ал жака барып текшерип келиш керек. Ага чейин сураныч, токойго барбай тургула. Туятта, ошол эле жетишпей атты эле бизге. Ай отунчу, киши жегишти көрүшүптүр го токойдон. Ошол жака барып билип келчи. Элибизге кол салбасын. Анткени кышта жакындап калды. Отун жок кышында кантебиз? Я, болуп тур аксакал, барып келейин. Тетиги балдар, айылны киши жегиш менен адаштырып алды го дейм. Биздин тоолордо 2 кылымдан бери эч ким киши жегишти көрө элек. Эй теке, кандайсың? Мен басып баратып бир да жаныбар, куш, курт кумуска көргөн жокмун го. Каяктасыңар баарыңар? Же бирөөдөн коркуп жасынып жүрөсүңөрбү? Я, теке. А сен отунчу эчтеке уккан жоксуңбу? Биздин тоолордо киши жегиш пайда болуп калбадыбы? Баарыбызга кол салып кырып бүттү бизди. Бийик тоолорго качып эле кутулдук. Эмне дейт бул теке? Булар да көргөн турбай киши жегишти. Кичинекей балдар туура эле айтыптыр. Барып издейин эми. Киши жегиштен коркуп баары качып кетсе, бул боз үйдө ким жашайт болду экен? Ай апа, кандайсыз? Сиз бул жакта кантип жалгыз жашап атасыз? Киши жегиштен коркпой, я? Ал мага тийбейт. Мен каардым да, менин ниетим ага дамдуу эмес экен. Жаштардын баары болсо тоолорго катышкан. Андан көрө бас төргөт, мен сага чай берип, киши жегиш жөнүндө айтып берем. Аны каяктан табыш керек. Макулбу? Макул апа. Бир аздан кийин отунчу кемпир айткан жака жол тартат. Азыр токойго жетсин бул отунчу. Артынан барып баса калайын. Канча күндөн бери эт жей элекмин. Бүт жаныбарлар карматпай тоолорго качып кетишкен. Буга жолугуп калганым рас болбоду. Азыр көрөт бул менин токоюма келгенди. Байкатпай артынан барайынчы. Мени көрбөй калганы эң сонун болбоду. Сени Бирок отунчу артынан бирөө келатканын сезип, бир таштын артынан жашына калат. Отунчу болсо токойго чуркап келип, балтасы менен иштей баштайт. Бул киши жегиш мен бул жакта отун жарып атканымды уксун. Азыр буну акырын алдайбыз. Деп бир бактын бутагына 2 арканга жыгач байлап коет. Ал жыгач болсо шамалдан бакка уруна берет. угуп атасыңарбы? Эч нерседен шектенбей бак кыйып атат бул. Азыр барып баса калам артынан. Талайым буну. Кана бул, кана дейм. Меса.
Киши жегич, колго түштүңбү я? Эмне кылайын сен мени? Айтчы мага, ушул жерден жашырбай. Мени кечирип койчу отунчу. Макул, кечке чейин байланып тур, кылган ишиңдерди ойлонуп. Анан сени бошотом, бул докойдон кетип кал. Кетпесең, балталайм сени, уктуңбу мени? Айт мага дейм. Болуп тур отунчу, чуркаган бойдон кетем. Ошол күндөн баштап киши жегич качып кеткенин билип, элдер коркпой эле токойго бара баштаптыр. Ушундай жомок кыргыздардын тоолорунда болуп тур.